Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 27-июнь 2024 жыл туугандар. Мен сиздерге барыңыздар эле билген Машина базардын жанында жайгашкан Кеңеш айылынын центринен сатыла турган 13 соток тегиз жер участок тууралуу маалымат бермекчимин. Срочно сатка чыкты. Анан Кеңештин центринде мына ушундай чоң жолдун боюна жакын эле жерде жайгашкан. Мен турган жерге келиш үчүн сиздер Машина базардын алдына келесиздер. Машина базардан өткөнүңүздөрдө бул жер Кеңеш айылынын центри. Мына жерде центринде светофор деле бар. Светофордон бул жака бир аз эле жүрсөңүздөр, мына жер айыл өкмөт. Айыл өкмөттүн ушул центринде жайгашкан айыл өкмөттүн эле бет маңдайындагы ушул көчөгө кирип, мына өйдө тарапка 200 метр түз эле чыксаңыздар, оң тарапта сатылуучу жер участок жайгашкан. Кеңештин центринде чоң жолдун боюна эле жакын туугандар. Бара бериңиздер, маалымат беребиз. Бул көчөгө кирип, бул жака 200 метр гана чыгып келсеңиздер, ушул асфальт көчөнүн оң тарабында сатыла турган жер участогубуз жайгашкан туугандар. Анан азырынча убактылуу ушул жерден кирип турат экен. Азыр кирип көргөзүп берем мен сиздерге. Менимче туугандар, даректерин түшүндүңүздөр. Кеңеш айылынын центринде айыл өкмөттүн эле бет маңдайында болуп калат. Эми албетте өзүңүздөр ээсине чаласыздар, келип көрүп, кийин толук маалымат алып кетесиздер. Локациясы өтө сонун. Машина базарга, жаңы ачылган Тешикташ базарына жакын, пешком эле барып келип турасыздар. Кеңештин центрине 200 метр туугандар. Чыксаңыздар, мектеп, бала бакча, мечит, айыл өкмөт, маршруттук каттам, магазин бардыгы бар. Сонун жер туугандар. Мынакей, мына көчө тараптан ушундай пакса менен тосулган. Бул жакта көрүп атасыздарбы? Мына темир тосмо бар экен. Чек арасы ушул темир тосмонун бери жагы болуп калат. Жалпысынан документ боюнча туугандар 13 соток. Фактически мындай эсептегенде андан деле көп чыгып калат экен. Условияларына келе турган болсок, бул жерде таза суу бар, свет бар, природный газ болсо туугандар, мына жакынкы жерлерге келип калган. Бул жака деле секин газ келет. Анан бул жерде ээси айтып атат, документтери так дейт. Кызыл китеби бар экен, бүт бардыгы жакшы, сонун дейт. Кааласаңыздар чогуу алып койсоңуздар болот ушул 13 соток жерди. Фактически 15 деле чыгып калат экен. Же болбосо ээси айтып атат, бөлүп 5 сотоктан деле бөлүп сата берет экен туугандар. Эң негизгиси документи так, кызыл китеби бар. Мына чек арасы мына жак болуп калат, темир тосмонун бери жагы. Бул жактагы чек арасы болсо мына ушул пакса дубалдын бери жагы болуп калат туугандар. Мына жакта үйлөр турат го, ошолордун бери жагы болуп калат. Мына жакта болсо темир тосмо турат туугандар, мына темир тосмонун эле бери жагы болуп калат. Эми 13 соток мындай эсептегенде. Анан жерин көрүп атасыздар, тегиз мына ушундай терек деп коет, тал ушундайларды эгип коюптур. Чөптөрүн оруп, тегиздетип даярдап койгон дейт. Анан туугандар, смутудагы домдорду билесиздер, алар деле секин бул жака түшүп келе берет деп ээси дагы мага түшүндүрүп берди. Балким барып бул жерди строй компаниялар алып, дом салып калаттыр. Андыктан ала турган болсоңуздар өкүнбөйсүздөр. Кийин строй компанияларга дагы сатсаңыздар болот. Себеби смутудагы домдор бул жака дагы секин жылат. Тоон түгүү, абасы таза, природный жер. Негизинен локациясы сонун. Дагы кандай маалымат берсек? Анан үйлөр деле көп туугандар. Мына жакта 2 этаж заңгыраган чоң үйлөр бар экен, байлар жашайт экен. Кийин келгениңиздерде көрөсүздөр. Эл өтө жыш жайгашкан туугандар бул жерде. Анан шаарга деле бир 10 минутада ашып кетсе, 10 минутада кеңири кирип барасыздар. Анан жанагы Шкат базар деле ошо Машина базарынын жанына жылат деген мишмиштер болуп атат экен. Андыктан ала турган болсоңуздар, келечеги бар жер. Айтып өттүм. 15 соток болуп аткан фактически. Документ боюнча 13. Эгерде ала турган болсоңуздар, чогуу алсаңыздар болот. Же болбосо ушул жер участокты бөлүп калсаңыз 5 сотокун алсаңыздар болот. Ошондой варианттар да бар экен. Ээси мага түшүндүрүп берди. Анан эгерде кимиңиздердин шаарда квартираңыздар болсо, ээси менен сүйлөшүп, акчасын келишип, мындай алмашып алсаңыздар дагы болот экен. Эгерде квартираңыздар болсо, барыңыздарга ийгилик. Эми барыңыздар кызыктырган баасын айтайын. Баасы болсо, ар бир сотоку 1 миллион сомго бааланды. Анан ала турган реальный адам болсо дагы жакшы кеми болот. Ээси деле айтып атат, айткан баамда сатпайм дейт. Эгерде ким ала турган болсо, кызыккан болсо, келсе, сүйлөшсө, жакшы түшүрүп берем деп атат. Барыңыздарга ийгилик туугандар. Алыңыздар, келиңиздер, содалашыңыздар.
ушундай сонун тегиз жер участокты колдон чарбаңыздар.